алтынды сатпай отыра бербестен 1 килограмм алтынды көрсөтсөң, Европадан завод келип заводду куруп бере тургандар бар. Ошо иштетпейсиң, бекитип отургандан пайда чыкпайт го. Кыргыз элин байыта көр, Садырова. Президенттин туулган күнү бүгүн бекен. Эмне сөзүңүз бар президентке? Президентке туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, үй бүлөсү менен бактуу таалайлуу жашасын, элге кайрымдуу, элдин көйгөйүн чечкен, элге кызмат кылган жигиттен болсун. Туулган менен куттуктайбыз. Анда башка эмне сөзүңүз бар куттуктаушка? Ошо ийгилик, мамлекетибизди жакшы өнүк турсун. Ошол көп жашасын дегендей, Кыргызстанда тынччылык болсун, кантсе да президент бар. Куттуктоодон тышкары эмне айта аласыз? Куттуктоодон тышкары өсүп өнүгө берсин, эмне десем, главное жебесин дегендей. Элдерге жардам берип, пособия жана эмелерди, пенсияларды көбөйтсүн, ошол эле. Ошо. Рахмат. Көп жашасын. Я скажу, дай Бог ему здоровья большого. Пусть живет долго и счастливо. А кроме поздравлений, что скажете еще? Пусть думает о своем народе. Бүгүн президенттин туулган күнү экен да? Сиз эмне деп айта аласыз? Сөзүмдө жок айтат турам. Кандай дейсиз? Сөзүмдө жок айтат турам. Такыр сөзүңүз жокпу? Эгерде президент менен жолугуп калдыңыз дейли азыр, эмне деп айтасыз агыз? Куттуктап коймокпуңа деп дейли. Куттуктоодон тышкарычы? Ийгиликтер калган коем. Ден соолукта болуп жүрсүн, Кыргызстанды көтөрсүн наконец-то. Куттуктоодон тышкарычы? Эмне дейсиз? Эмне дейбиз эми? Эчтеке дей албайм. Элге жакшылык кылып берсе эле болду. Элди жакшы жашоого неме кылса, адамдарды жакшы жакка бурса, ошол эле. Эчтеке дей албайм. Эмнеге? желе Алга демекмин, жакшылап. Ишине ийгилик деген. Иштери ийгиликтүү болсун, биздин үмүтүбүз тактаган президенттерден болсун. Куттуктоодон тышкарычы эмне дейсиз? Эмне дейсиз? Өлкөбүздө стабилдүүлүк болсун, экономикабыз көтөрүлсүн, негизи эле тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Иштесин, жакшы бул туңгуюктан алып чыксын. Жакшы эле иштеп атат. Билбейм ким кандай дейт, жакшы. Кыргызстанды өнүктүрсүн. Кыргыз элин ойлогон ажоолордон болсун. Я хотел бы сказать, чтобы он не повышал цены на рынках. Мамлекетибиздин казынасы бөксө бош турганда жер салыгын алып салуу бюджетке оорчулук алып келет го. Пенсия, пособия, айлык акы, дарылануу деген пункттарга оорчулук болуп калат го. Жер салыгы анча деле кымбат эмес. 1 жылда бир төлөнөт. Жер иштетип пайдасын көрүп атпайбызбы? Ушундай кризистин учурунда мамлекетке кошкон салымыбыз катары төлөп турсак эле болмок. Мамлекет кризистен чыккандан кийин мейли эле, өзүбүзгө эле оор болот. Байкуш эл дагы ишенип алдыңарбы? Мунун чыгарган жарлыктары иштесе өздөрүнө гана иштейт. Карапайым элге иштебейт. Жөн эле катардагы калп жана арзан пиар. Мисалы, сот өкүмү чыкпагандар 1 жылдан ашык СИЗОдо жатпайт деди, бирок Равшан Жээнбеков ал жерде жатат. Жактоочусу, укук коргоочулар жазды, жооп жок. 3000 сомдон көмүр деди, 2 күндөн кийин токтоду. Жана сатылган көмүрдүн жарымы муз экен. Чек ара бекемделет деди, бирок бүгүнкү күнгө чейин контрабанда өтүп жатат. Болгону ставкасы өсүптүр. Жаман деген Атамбаев, Жээнбеков заманында өчпөгөн свет азыр өчүп жатат. Садыр, каякта эле учуп жүрөсүң, жерге, баткенге түш, эл менен ачык сүйлөшүп, көйгөйлөрдү бил, анан тигил, бул, чечим кабыл алып сунушта. Чек арачылар аз, катуу көзөмөл жок. Чек арадан каалаган убакытта, каалагандай контрабанданы баштайын дедиңби? Садыр Нуркожоевич, дыйкандар салыктан коркпой элебиз, кургакчылыктан коркуп жатабыз. Өкмөт суу сактагычтарды куруп, сууну убагында берип турса эле, салыкты лыпылдатып эле төгүп турат элек.